Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Урматтуу ата-энелер, балдарыңды кантип тарбиялайсың аттуу сабагыбызды улай өткөндө кириш сөз болгон. Бүгүн биринчи эреже. Балдарыбызга жаш курагына жараша мамиле кылыбыз керек. Эл арасында айтылган белгилүү сөз бар. Лаиб валадека саб'ан, 7 жыл балаңды ойнот. Ваддибху саб'ан, 7 жыл балаңа адеп үйрөт. Ва сохибху саб'ан, 7 жыл балаңа дос бол дейт. Демек, алгаш 7 жашка чейин баланы ойнотуп, балалык мокумун кандырыш керек экен. Андан кийин 14 жашка чейин ага адеп үйрөтүш керек экен. Андан ары бала менен 7 жыл дос болуш керек экен. Биринчи курак ошол баланын наристелик мезгили. Ал убакытта бул 7 жашка чейин болот. Бул мезгил ойной турган, көңүл ача турган, эч бир жоопкерчилик, забота деген жок бир курак болгон болот. Бул куракта уруу методу жана куру калтыруу методу колдонулбаш керек. Куру калтыруу деген бербей коюп, бирок ошол куру калтыруу методикасы кыйчалыш болгон бир тар убакыттарда гана бир колдонуп койсо болот. Анан бирок жакшы адеп ахлактарга жол көргөзүү менен. Мисалы кичинекей болсо дагы 7 жашка чейин ойнот деп эчтеке кылбай койбостон салам бергенди үйрөт, төшөккө жатканда төшөк дубасын окуганды үйрөт, жатаарда атаңдын апасынын бетинен өбүп жат дегенди үйрөт айтып, жакшы сапаттарды акырынан үйрөтүп кете бериш керек. Пайгамбар алейхиссалату вассалам жаш балдарды ойнотот эле, алар жакшы көрөт эле, аларга мээримин төгөт эле. Өзүнүн небереси Хасан радhiyallahu анхуну пайгамбарыбыз бетинен өбөт эле. Күндөрдүн бир күнүндө ошол небереси Хасандын бетинен өп атса, жанында Хабистин уулу Акра деген сахаба турган эле. Ал менин 10 балам бар. Мен алардын бирөөсүн дагы өппөймүн деген дагы пайгамбарыбыз таңгалуу менен жана жактырбаган бир назар менен карап, "Ман ла ярхам ла юрхам", мээрим төкпөгөн мээримге арзыбайт деген экен. Муттафакун алей, Бухари Муслимде келген хадис. Пайгамбар алейхиссалату вассалам жаш балдардын көңүлүн ачкан, аларды ойноткон, алардын муктаждыктарын аткарып берген, алардын сезимдерин кандырган. Атүгүл пайгамбарыбыздын көзүнүн карегинин рахаты, жан дүйнөсүнүн рахаты, лаззаты болгон намазда турса дагы, Алла Тааланын шариятын жеткирип минбарда турса дагы, ошол жаш балдарга болгон жакшы мамилесин калтырган эмес экен. Кандайча? Күндөрдүн бир күнүндө пайгамбар алейхиссалату вассалам пешим намазга, дагы бир жолу асыр намазга келип калды. Намазга турду. Анан Хасан жана Хусейн деген эки небереси бар эле. Ошол улуу небереси Хасанды пайгамбарыбыз артына көтөрүп алган эле дейт. Бага бизде апалар, кичинекей балдар артына мындай кылып көтөрүп алат го. Ошо артына көтөрүп алган эле дейт. Анан ошол бойдон намазга кирди дейт. Анан намаз башталарда акырын түшүрүп туруп, жанына коюп койду эле дейт. Кичинекей небересин. Эми Хасан пайгамбарыбыз кайтыш болгондо бир 6-7 жашта болгон, балким 4 жашында болгон, балким 3 жашында болгон, Кудай билет. Намаз башталарда эми жанына коюп койду дейт. Анан хадисте риwayat кылгандар айтат, бир кезден кийин эле пайгамбар саждага кеткен бойдон жок дейт. Эми алар да пайгамбардын артында уюп, алар да сажда кылып атат да. Мынтип карай албайт да. Анан биз фазонанна аннаху код хадаса амри, бир нерсе болду деп ойлодук дейт саждада туруп. Же болбосо пайгамбарга бир вахий кылындууга деп ойлодук дейт. Анан намаз окуп бүткөндөн кийин пайгамбарыбызга айттык дейт, "Я Расулулла, ушундай болду. Бир топко чейин сажда кылдыңыз. Жакшы келбейт экен. Бир нерсе болуп кеттиби деп ойлодук" дегенде пайгамбар алейхиссалам "Факулли залика лам", анын баары болгон жок. Силер ойлогондун бири да болгон жок. Не вахий түшкөн жок, не бир нерсе болуп кетти го деген кайтыш болуп кетти деп ойлошупту да, андай да болгон жок. Валекин абни иртахалани, бирок менин неберем мен саждага барганда жанына коюп койбоду эле Хасанды. Ошол үстүмө минип алды дейт. Факарихтан уаджилагу хатта якдия хажатаху, мокуму канып өз ыктыяры менен далыман түшүп кетмейин, аны мөңкүп же силкип неберемди түшүргүм келген жок деп атат. Карачы, пайгамбар алейхиссалам намазда туруп дагы небересине болгон мамилеси кандай болуп атат. Кудай сактасын, кээ бир
Баягы пайгамбар айткандай адамдар кембайлык сыяктуу дейт. Алтыны бар арасынан адамдардын алтындайы бар, арасында адамдардын көмүргө окшогондору бар, Абу Лахабга, Фираунга окшогон, Абу Бакыр Сыдыкка окшогон бриллианттары бар дегендей, Анан бирөө Бишкекте намаз окуп аткан жеринен бир бала өтүп бараткан жеринен кулак түпкө чапкан экен да. Эми бул намаз окуганга чейин деле төмөн адам болгон алчы. Пайгамбарыбыз айткан, адамдар кембайлык сыяктуу депчи. Эми көмүр бойдон эле калат да, алтынга айланып кетпейт. Ошондуктан силердин жахилиятта исламга чейинки мыктыңар, исламга келгенден кийин да мыкты болосуңар деген да. Ошентип күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбыз өзүнүн кызынын небереси, яни жээн небереси, кызынын небереси Умама деген болгон экен. Ошол намазга чыгып баратса, чоң таятасын ээрчиткен да, баягы таятасына болгон ашыктыгы, жакындыгынан ээрчит го балаң бир жака чыгып баратсаң. Ансыгарындай пайгамбарыбызды ээрчип туруп алат экен. Ана өзүнүн жубайы, момундар энеси Айша энеси, Айша, бу баланы алып кал эми. Мен тиякта элге намаз окуганы баратам. Кантип намаз окутам мен? Дебейт экен да. Канчалаган аялдар бар, үйдө кыздар бар, Фатима энебиз бар, Баягы кыздын таятасына болгон сүйүүсү, андан ажыроодон болгон ыйлоосун пайгамбарыбыз жактырбай, ошол көтөргөн бойдон мешитке кирип кетти дейт. Намазга турду дейт. Анан кызы пайгамбардын артында моюндан кучактап коюп турат да. Пайгамбар намаз окуп атат. Рүкү кылды, безопасно кылабайт, Анан сажда кылганда адам далы мындайынан ийилгенде кыз көңтөрүлүп түшүшү мүмкүн да. Ошого саждага барарда пайгамбарыбыз акырын тиги небере кызын түшүрүп койду дейт да. Ушул жерден аалымдар айтып атат, карагылачы дейт. Болбосо намаздын хушу хузусуна бул ылайык келбейт го дейт. Намазда турганда ашыкча кыймыл кылыш бул болбойт го дейт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол жерден кыз келиндердин бирөөсүнө буну карап калгыла. Мен эл журтка намаз окуган чыгып атам деп койсо деле болот эле дейт. Бирок ошол кичинекей баланын көңүлүн оорутпаш үчүн пайгамбарыбыз кандай кадамга баргандыгын карачы дейт. Бул чоң бир сабак, бул пайгамбарга гана тиешелүү дебестен бул бизге үлгү болуп атат. Пайгамбарыбыз чоң ата чогонелерге, тайта тайынелерге, балдарга, ошол 7 жашка чейинки наристерге кандай мамиле кылыш керек экендигине. Анткени Алла Таала Кур'ан-ы Каримде «Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана» силер үчүн Алланын элчисинде көркөм өрнөк бар деген. «Ва атакум расулу фахудуху» пайгамбар алып келген нерсени алгыла деген. Күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбыз жумада минбарда кутба окуп атат, элестетиңиз. Анан небереси Хасан менен Хусейн, экөөнүн ортосу 1 жаш, 1,5 жаш, 2 жаш ушундай. Анан баягы чоң кийим кийгизип коюптур да апасы. Анан баягы кийимдин чоңдугунан этегин басып улам кулап түшөт экен. Кайра турат экен, кайра этегин басып ашыгы менен да кайра кулап түшөт экен. Пайгамбарыбыз элестет хутбада, минбарда намаз хутба айтып аткан жеринен түшө калып, Хасан менен Хусейн кулап кеткен жеринен көтөрүп, боорунда кысып, минбарга жанына алып келип олтургузуп коет экен да. Элестетип атасызбы? Аны айтат экен да пайгамбарыбыз. Куранда аятта окуп аткан да. Алла Таала туура айткан: «Инна мамваликум ауладуkum фитна». Чындыгында силердин мал байлыгыңар жана бала чакыңар бул азгырык депчи. Яни азгырык дегенде баягы мында туура түшүнүш керек. Баягы бул Мекке доорунда кээ бирөө Мединага журт которуп көчүш керек болгон да, динин сактап калыш үчүн. Меккеде капырлар сен диниңди практика кылганга мүмкүнчүлүк бербей атат. Анан кээ бирөөнүн аялдары, кээ бирөөнүн балдары ата биякта эле калалчы, биякта биздин жашообуз сонунго, рызкыбыз кенен, мал байлыгыбыз бар, дыйканчылыгыбыз бар. Меккеге барсак монун баарынан айырылабыз, көрүп атабыз. Меккеге журт которуп кеткендердин байлыктарын бул Мединага меккеликтер тартып алып атат. Биз да кедейликтин запкысын тартабыз деп кээ бирөөнүн балдарынан, аялдарынан сыноо болгон да. Ошол мезгилде түшкөн аяттан пайгамбарыбыз ошол аятты айтып окуп койду дагы. Анан мен ушул эки неберемдин улам чалынып атканын көрүп сабыр кыла албадым деген экен да. Ошондой эле бул ар бир атага жана ар бир апага балдарың менен болгон ымырк наристелериң менен болгон мамилең кандай болуп атат? Бир көз чаптырып, архивиңен өткөрүп койчу дейт. Бул пайгамбар алейхиссалам бизге үлгү го дейт. Бизге өрнөк го дейт. Эгер сен өзүңдү момун мусулманмын деп билсең,
Алла Таала Кур'ан-ы Каримде "Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни юхиббукумуллаху ва ягфир лакум зунубакум Аллаху гафурур рахим". Айткын эй момундар, айткын момундарга, эгерде силер Аллахты сүйсөңөр, анда мени ээрчигиле, ошондо Аллах силерди сүйөт жана силердин күнөөңөрдү кечирет деп атпайбы? Балдар менен ойнош ушул куракта 7 жашка чейинки уракта балдарыңды ойносоң, алар менен ойнотсоң, балдарыңа сүйкүмдүү болосуң. Аларга жүрөктөрүнө тынчтык, кубаныч, бейкуттукту алып келген болосуң. Кээ бир учурларда сен балаң менен ойнойсуң дейт, бирок ойноп атып дагы оюң такыр башка жерде. Телефон менен сүйлөшө бересиң, оюң башка жерде, бала өтө аны сезет дейт. Ушул жерде сен физически балаң менен ойноп атканың менен моральный башка жерде болгондуктан сен толук балаң менен ойноп аткан болуп эсептелбейсиң, толук балаңдын акысын берип аткан болбойсуң дейт. Ошондуктан атайын өзүңө айт дейт, мен балам үчүн толук бир убактымды арнашым керек. Ушул убакыт толугу менен балам үчүн бөлүнгөн убакыт деп, ошол убакытта өзүңдү ой толгоң менен, сезимдериң менен кошо бүт өзүңдү балага арна дейт. Ошондо анан өкөңөр тең ошол убакыттан туура рахат алган болосуң дейт. Жарым жартылай чала мамиле кылып атсаң, же балаң сенден толук канаттанбайт, же сен балаңа канаттанбайсың, айтор нирва немиясы болуп каласың. Өзүң толугу менен берсең, сага дагы пайда, балаңа дагы пайда деп атат да. Эми кандай болгон күндө дагы балаңдын сага болгон акысы бар дейт. Сенин убактыңда да болгон акысы бар дейт. Сен материальный акысы эмес, кийимин алып берип атам, тамагын алып берип атам, витаминин алып берип атам. Жок. Руханий, моральный, физический ар тараптан сенден акысы, убактыңда да балаңдын сенде акысы бар дейт. Ошондуктан балаңдын бул кажетине сен жооп берүүң баланын өзүн таануусуна, сени таануусуна жана келечекте жакшы бир жаран болуп, формировка болуусуна себепкер болуп берет дейт. Балдар менен ойногондо балдарга коркунучтуу, аларга зыян болгон оюндардан алыс болушубуз керек. Алардын ачуусун келтире турган, кичинекей балдар бат эле ыйлап ачысы келип кетет, алардын ачуусун келтире турган, аларды ыйлата турган, алардын жаман сапаттарын козута турган оюндарды ойнобошуң керек дейт да. Бул убакытта балдар болгону көңүл ачууну гана каалайт дейт. Көптөгөн ошол ата-энелер мисалы балдарын аля сабилил мизах тамашалап болсо дагы баласына вызов таштайт экен да. Кичинекей да ал. Анан утулуп калып ызалана берет экен да. Ошентип ага вызов таштап, анан утултуп ызаланткан оюндарды кылбай дейт бул куракта балдарың менен дейт. Анын ачысын келтире турган бир иш-аракеттерге барбагын дейт. Бул жашта өзгөчө 3 жаштан кийин бала тек гана анын көңүлүн көтөрө турган, аны күлдүргөн, ага бир жакшы маанай тартуулаган оюнду гана каалайт дейт. Ага соротуу берген, анан аны менен жарышып, утулуп калдың, мен уттум деген нерседен ал бала ызаланат, көтөрө албайт дейт. Мындай оюндарды бала менен ойнобо дейт. Анан андыктан ойноп аткан адам, ошол атасы баласы менен ойноп атат да, ойноп атканда ошол баласына бир жүрөгүнө бейкуттук бере тургандай негизде ойнош керек дейт. Ошондо анан ата менен баланын ортосундагы эң алгачкы достук, ата менен баланын ортосундагы эң алгачкы берилгендик пайда болуп баштайт дейт. Мисалы эмне себептен жөнөкөй эле мисал, бизде азыр жаштар өзгөрдү. Мага демек 10 бала болсо дагы бир баласын тиги эжесине же агасына бербейт эч качан. Тиги Тайкен Байкуш эркек балалы болбой калды, бир баламы берейин. Бербейт азыркы жаштар. Бирок биздин ата-энебиздин убагында алар эр болгон экен да. Каждый второйнду кылсаң эле чоң атасынын колунда өскөн, чоң энесинин колунда өскөн, балалуу болбой калган, төрөй калган эжесинин колунда өскөн. Кийин карасаң ата-энесин ата-апа деп да атай албай калган. Байке деп калган, жезе деп калган. Анткени себеби ошол негизги 7 жашка чейинки уракта атасынын мээримин албай калды да. Ага болгон берилгендик жок болуп калат экен да. Ошондуктан ким ушул куракта баланын 7 жашка чыкканга чейинки убактысында баланы ойнотуп, баланын окуун кандыруу шансын колдон кетирген болсо, баланы ойноп, аны сейлетүү бир шансын колдон учурган болсо, ошол баласына салам бергенди үйрөтүп,
жаса баласына салам берип, баласынын чекесин өп, өзүңдүн чекеңди өптүртүп, балаңды койнуңа кысып, балаңдын башынан сылап, мен сени жакшы көрөм деген жакшы бир эркелеткен сөздөрүңдү угузбасаң, анда чоңойгондо баланын атага болгон садакаты, берилүүсү, махабаты, тартылуусу жасалма болуп калат экен да. Андан кийин ошол шансты кайрадан кайтара алууга ата эне эч качан мүмкүнчүлүк таппайт дейт. Бул бир келет болду. Балалык, наристелик мезгил бир келет болду, бир кетти. Ошондуктан бул мезгилде ошол мезгилде балаңды бооруңа кысып, балаң чекесинен өп, өзүңдүн чекеңди өптүртүп, койнуңа кысып эркелетип, ошентип бир достукту, ынактыкты, берилүүнү бири-бириңе жаратып албасаң, кийин бала ата энесинин чекесин өпсө дагы, колун өпсө дагы мындай бир через не хочу, уялуунун артынан өзүн кыйнап бир өп калат экен, от души болбой калат экен да, ошондой бир жасалмалык болуп калат экен. Ошондуктан ата эне баласынан коркуунун себептерин алыстатыш керек дейт. Коркуунун себеби дегени баласынын көзүнчө ата эне эч качан урушпаш керек дейт. Ата эне баланын көзүнчө урушуп атканда баланын жүрөгүндө чоң бир коркунуч жана ушундай бир толкундануу сезимдери пайда болот экен, балага зыян болот экен. Урушуп атканды эч качан акылдуу ата эне балдарын көзүнчө урушпай, өзүнчө акырын бир жерге барып маселесин чечип алыш керек экен. Ошондон эле кичинекей балдарды булгуракка чейин жиндер менен коркутпаш керек. Жезкемпир менен, кашей менен, мокочолор менен, анан тети байкең сени азыр антибиет, мынтибиет деп ошол өңдүү нерселер менен ата эне коркутпаш керек экен да. Эгер изилдеп келсе, көптөгөн ошол кичинекей баланын коркуусу ата эне тараптан пайда болот экен да. Ата энеси өзү билбеген абалда эң биринчи ымыркайга коркууну өздөрү салат экен. Ыйласаңыз байкеге берип салам, сени алып кетип калат. Сыгандар алып кетип калат. Доктор келип көтөнүңгө укол саят деп, ата эне өзү билбеген абалда баланын жүрөгүндө коркунучту өзү салат экен. Мындай кылганга болбойт экен 7 жашка чейин. Көчөбүздө толтура го, мисалы, столовойго тамак ачып атсаң, автобуска түшүп калсаң, коомдук жайга отуруп калсаң, байкеси азыр урушасе, мен балам да, азыр көтөнгө чагып сабайсы, укол сайып жибересе да, мени коркутуп коюңузчу деп, сени мажбурлайт да, баягы ушундай кызык. Эми ушул жерде эми кичинекей бала ушул 7 жашка чейинки курагында ар кандай бир абалдар болушу мүмкүн да. Мисалы кандай? Мисалы төшөккө сийип коюшу мүмкүн, аябай ачыланышы мүмкүн, аябай коркок болушу мүмкүн, түнтүп болушу мүмкүн, же өтө чыр болушу мүмкүн, жалган айтышы мүмкүн, урдап коюшу мүмкүн. Мунун арасынан кээ бир нерселер чындап эле баягы коомдун туура эмес таасиринен пайда болгон оорулар. Кээ бир нерселер кичинекей баланын өзүнүн ошол курактагы мезгилине таандык болгон нормалдуу сапаттар да. Аны кээ бир ата энелер бул норма сапатка кирбейт деп, ошону дарылайын деп өзүн кыйнай бериши мүмкүн. Мисалы, кичинекей бала өтө тез кыймылдайт да, мисалы, ал каны кайнап турат, бир орунга тура албайт, бул эмне, так эле гиперактивный, буну бир нерсе кылыш керек деген өңдүү бир себептер бар. Эмки сабакта иншалла ошол 7 жашка чейинки курактуу балдарга кандай мүнөздөр, кандай сапаттар мүнөздүү, жана кайсы сапаттар ал бала үчүн жаман болуп эсептелет, жана аларга биз кандай мамиле кылышыбыз керек, ошол тууралуу болмокчу. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Алла разы болсун.